эркектин көлөкөсү. Sen bir kadam kılsan, al gölökön 2 adam kılat. Bir jol kalp aytsan degen söz. Bir jol kalp aytsan, ayal 2 jol kalp aytat degen söz. Bir jol ayal menен aytsan, ayal уже 2 jol aytacak degen söz. Oşon sebebinен ayal menен mamile kılганыңарда, subhanallah, birinci özüңөр taza bolgula. Andan keyin subhanallah eкен ayalыңар taza bolot. Bul bekerinden aytылган эмес. Kur'anda tazaga taza delgen. Bul jölüşül emес. Demek bul birinin arkasından bir el şarkı kılıyor. Elçiyt degen söz. O üylönör dele biröөнү alıp kalsan gala anan keyin oşo taza men taza tuş bolup kalып emес. Al subhanallah iminna subhanallah jana üylönüp turgandar kamас эле качан чылчадак болуп атканда шүмшүк сенга тийбейт болчумун, шүмшүк сени албай эле койсун болмок экен. Жок, андай эмес subhanallah. Бул жерде ошону айтып аткан киши өзү бузук болгон себебинен ошол киши пападан болуп калды деген сөз. Шундашсыздарбы? Ошол себебинен көлөкөнү ээрчилерде өзүңөр туура болгула. Анда көлөкө туура болот иншалла. Эгер балдарыңар жакшы болсун кааласаңар, деген ошо көлөкөгө жакшы мамиле кылыш керек. Ошол себебинен пайгамбарыбыздын айтканы бекер айтылган эмес. Эркек subhanallah башчы деген сөз, эгерде сен кыргызча сөз бар билесиңби? Балык башынан сасыйт. Сен сассаң, ар жагы аялың дагы, балаң дагы, жашооң да сасып кетет. Ошол себебинен сасып алганга аракет кылалы иншалла.